успокоились, успокаивали, то есть последний с приходом Каната Джалиловича, нынешнего ректора. Более-менее у нас сейчас идет такая здоровая жизнь. Для этого тоже так немножко лихорадило лет 10. Вот. И то, что Каната Джалиловича сейчас избран нами единодушно на 5-летний срок только в 2023 году, да? Или в 2022 году, по-моему, истекает. Я так думаю, что необходимо, ну, как это все в правовом поле провести, все вот эти наши процедуры по выбору нашего руководства. То, что сейчас вот так вот нам таким образом навязывают какие-то извне вот такие вот такие экстремистские методы, значит, смены, грубо говоря, рейдерством, да, вот, захват нашего руководства. Я так думаю, это не красит имя нашего флагмана, научного учебного, значит, мира, Кыргызский национальный университет. Я так думаю, вы разделяете со мной мнение о том, что это надо делать в правовом поле, но все-таки цивилизованное государство. И для научного мира, учебного мира, и вообще для общественности это тоже было бы не очень красивым примером. Поскольку мы здесь собрались, мы так думаем, я не знаю, не только вы, но многие так высказывают свое мнение. Но мое мнение такое, что надо, если это все делать надо это в правовом поле, поскольку полномочия нашего нынешнего ректора еще действуют, согласно уставу нашему высшей школы, 5-летний срок еще не закончился, так что если что, какие возникнут моменты, это надо делать, соответственно, по истечении этого срока. Таких, скажем, из ряда вон восходящих событий у нас нет, обстоятельств таких, чтобы это срочно все это поменять. У нас жизнь, научная жизнь, учебная жизнь, более-менее за эти вот 2-3 года уже пришло в более-менее состояние, то есть более здоровые такие отношения возникли у нас в университете. И сейчас опять-таки вот этим вот будоражением, вот, срывать, как говорится, этот трудом налаженный процесс, я так думаю, это будет весьма не очень красиво и не красит в очередной раз наш вот университет. Давайте поддержим, что вот это наш ректор, может быть, и его личность кого-то и не устраивает, но так думаю, вот эта стабильность, которая у нас на сегодняшний день имеется в университете, она много чего стоит. Мы должны все-таки показать вот в современном таком непростом мире нашу вот приверженность вот этим демократическим устоям, событиям, как скажем, более правовым, в правовом поле. И я так думаю, уважаемые руководство, наш коллектив поддержит вот это мое мнение. Спасибо. Урматтуу Улуттук университеттин жамааты, урматтуу агайлар, эжелер, урматтуу студенттер, балдар. Бүгүн албетте бизди өтө тынчсыздануунун жогорку деңгээлине чыгарып, жанагы инсандын ички өзүбүздүн психологиялык абалыбызды бир жакшы эмес жакка бургусу келген бир окуяларды. Мен буну гана айтайын да, баягы фактынын, окуянын тегерегинде же болсо дагы около да вокруг да орустар айтат эмеспи? Андай эмес, так эле бетке эле айтып коелу. Бизде Жусуп Баласагын атына Улуттук университеттин мына почти жакында 90 жылдык бир кылымдык тарыхы. Бир кылымдык тарыхта эмне деген гана аталарыбыз иштеди. Эмне деген агайларыбыз иштеди, эжелерибиз иштеди. Улуттук университеттин пайдалануу түптөрдө Улуттук университеттин
бардык ушул бүгүнкү абалына, анан эртеңки абалына дагы кандай салым кошулуп, кандай эмелерди. Натыйжада бүгүнкү күнгө келели. Бүгүнкү күндө канча бир алсыбызда стратегиялык жана башка милдеттерди чечүүгө ушунча коллектив канча эмгегин жумшап турат. Эгерде азыр бизде мына бир моралдык психологиялык багытыбыз жалпы эле мына Кыргызстандын азыркы абалы Садыр Нуркожоевичка биз колдойбуз. Садыр Нуркожоевич бул азыр өтө эле кыйын, өтө бир оор абалда келди. Ошол учурда бул азыр менин түшүнүгүм ушундай болуп турат да, Садыр Нуркожоевичтин мындай билбейт го бизге мындай улуттук университет менен бардык Кыргызстандык байланышкан. Бирөөнүн атасы окуган, бирөөнүн чоң атасы окуган, бирөөнүн баласы, бирөөнүн дагы өзү окуган. Бүгүнкү азыр кыйын учурда өкмөттү башкарып Кыргызстанды жаңы деңгээлге чыгарып кетем деген көпчүлүк өкмөт мүчөлөрү да биздин университетте билим алып, тарбиялык мындай чоң жолго чыгышкан. Бирок бүгүнкү күндө бизде азыркы учурда мына министр мырзабыз жаш, канча бир тилди билген, жаңы технологияда абдан ишеним артып, баарыбыз тең жакшылыкты, өсүштү, өнүштү карап турабыз. Ошол учурда мындай бир Канат Жалилович эгерде бир партияга кирип, же болбосо бир саясий топтун, же болбосо дагы бир саясий кызыкчылыкты көздөсө, анда мындай мен дагы өзүм дайыма бетке айтып, адилеттүүлүк, акыйкаттык үчүн жүргөн принцибим бар. Андан мен мындай бетин чыгып айтып айттым да. Анан эми бул киши бүгүнкү күндө мына акыркы 3 жылда биздин улуттук университет канча бир жылдан бери жанагы чайпалдык, төгүлдүк, канча бир окуяларды күбөсү болдук. Мына жаңы гана акыркы 3 жылда психологиялык климат соңолду. Баарыбызга тең эң башкы максат болгон жаштарды жаңы кадрды даярдайлык деп. Мына кичинекей лаборанттан баштап канча бир эмгеги сиңген профессор агайлар эжелерге чейин кичинекей жаңы иштеп баштаган сотрудник биздин улуттук университеттин кызматкеринен баштап баарыбыз бир албетте бүгүнкү күндө дагы бирөө чыгышы мүмкүн. Бирөө сабакты жакшы бербей атып, сабакты улам мөмөтүп атып, үзгүлтүккө учуратып атып, тартип комиссиясынын негизинде кызматтан куулуп кеткендер бар. Же болбосо кээ бирөөдө бир жанагы амбициясы жогору, мага бир бул кызмат, тигил кызмат дегендер бар. Аларда мындай ушул азыркы биздин улуттук университетти өсүштү токтотуп, деморализация кылып, абдан бир жаман бир абалга алып келгенге ою болушу мүмкүн. Бирок биз ага жол бербейбиз да. Мына канча бир мекеме, уюм, канча бир мамлекеттик эмес коллективтерди көрүп атабыз. Бардык коллективди чогултуруп эле биз өзүбүздүн ой пикирибиз бар. Тем более укуктук, нормативдик ченемдерде ректордун кызматы бул шайланат да. Бул мындай жөн эле бирөөнүн кандай бир амбициясы менен ректор болом дегендер толтурат. Ошон үчүн укуктук мамлекет курабыз деп атабыз. Ошон үчүн укуктук аң сезимди өстүрөлүк деп атабыз баарыбызда. Биздин канча бир жылдардан бери ушул бүгүнкү абалга алып келген агайлар эжелердин эмгектери. Мына бүгүнкү ушул сиздердин эмгектериңер. Эгерде бир топ ары ойлонуп, бери ойлонуп, биз азыр улуттук университетке барабыз. Тиги биз Осмоналиев Каныбек агай жөнүндө эч эмебиз жок. Бирок өз принцип турабыз болот. Өзүңөр ойлоп көрүңөрчү. Мына биздин силер кимсиңер деген сөз бар. Силерде оюңар барбы? Таңуулоо, же болбосо биз билебизби? Андай эмес да. Бүгүнкү күндө мына баарыбыз да тең мына бир жакшы эл аралык аренада биздин Кыргызстан мамлекетинин легитимдүүлүккө, укуктук талаага келелик. Биз азыр пандемия учуру болуп атат.
кыйын учур болуп атат. Эртең айлык жок болмаса эмне кылабыз? Бизде мына улуттук университеттин мугалимдери 5 эле сом айлык менен иштешкен. Мына мен есимден эгерде сиздер улуу кишилер калпайт турбасыз. Сом жаңы кирген учурда 5 эле сом айлык алчубуз. Ошо 5 сомдун жана жаманчылык жакшылыкка 50 тиын 30 тыйындан чогулчубуз. Мына ошондой учурларды чыдап, ошондой менен барын келип, анан биз азыр бүгүнкү күндө бул мындай бирөө сүйлөсө, бул коррупционер экен деп айтканга эмне укугу бар анын? Өмүр бою мындан 35 жыл болду мен ушул улуттук университетте келип атам. Кичинекей жаш бала кезимде келдим эле. Анан мен өзүм оюм бар да. Мен өзүмдүн укуктук мындай бир укугум бар да. Конституциялык өлкөдө жашап атабыз. Анан ошондо мындай бир мен ойлойм, албетте бүгүнкү күндөгү азыркы ушул кырдаалды оңдоп кетебиз. Эртеңки жакшы келечекке алып чыгабыз деген өкмөт башчы, президенттин милдетин аткаруучу министр мырза жаңы көптү үмүттөндүргөн. Мындай бир жакшы чечимге тиянакка келет деген ой. Албетте бул мына азыр жанагындай көрүнөт, бул коллективиз мына сиздерге мен ыраазычылык айтам. Бул жөн эле бир кичинекей эле бөлүгүбүз азырчы. Кыргыз улуттук университет канча миңдеген студент бар, канча миңдеген профессорлук окутуучулук курам бар. Алардын баардыгын азыр мына ушул биздин бүгүнкү стабилдүүлүгүбүздү, бүгүнкү туруктуулугубузду сактап калат деген ойдобуз. Рахмат. Барлықтарға келеміз. Keçетеңдерге біздің университеттегі 4 класстар, психология. Азыр эле мындан бір жарым саат мында Қанат Жабырович декандар менен жолугушту. Декандарды билесиздер, сиздер тикеден-тике жетекчиңиздер. Өзүнүн оюн, пикирин, абалды жерде отурган декандардын баарына түшүндүрүп айтты. Ушу биздин коллективдин бир мушундай болуп тике туруп турганына өтө кубанычтабыз. Анан азыр сөз биздин окуу иштери боюнча проректорубуз Бейжан Кайбековичке берели. Ал киши мындай бир жалпы түшүндүрүп берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Биздин бүгүнкү жолугуп аткан чогулушубуздун негизги ошол азыркы биздин университеттеги эл бир адамдардын кырдаалды көпчүлүк жаткан маселеге байланыштуу болуп отурат. Аны сиздер кечээден бери угуп атсаңыздар керек. Эмнени айтабыз? Сарбак Байыш шекесин чыгарып айтпадыбы? Қанат Жайыловичти колдоп келгениңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби бул эмне деген түшүндүрөт. Ушул ректор шайлангандан берки элге кызматынын бааланышы деп эсептейбиз дагы. Өтөсүз жана биздин ректордон конуң аты тарткыла деп жанагы адамдарга акпол берип жатканыбыздын бирден бир себеби ошол. Азыр чекесин чыгарып айтып кетишти. Биз мына көчө жакында эле баарыбыз коллективибизди аккредитациядан өттүк. Бул эмне түшүндүрөт? Бул коллектив дагы 5 жылга ушул бакалавр, магистр дипломдорун бергенге дагы укугубуз бар деген түшүнүрөт. Ошол укукталды. Андан тышкары биздин улуттук университет көчө экинчи аккредитациядан өттүк. Институционалдык аккредитациядан биздин университеттин баалап, андан дагы биз ийгиликтүү өттүк. Бул деген ошол биздин университетке берилген баа. Анан ушундай бул окуу тарабынан жетишкен ийгиликтер болсо, ал эми азыр бизде Каражайлиште көп пландар бар. Бүгүн канчалык кыйынчылык менен биздин университетке медициналык факультет ачтык. Азыр набор жүрүп жатат. 15 ноябрда толук бүтөт дагы. Анан буюрса 15 ноябрда бизде толугу менен толук кандуу медициналык факультет ишке киргизилет.
Бул боюнча уже приказ чыккан, факультет түзүлсүн деген уже факультет полноценно иштеп атат. Андан тышкары ушу октябрдын аягында ушу жакын күндөрдө Кыргыз-Кытай факультетинин студенттери, мугалимдерге кошулуштар керек. Азыр биз жанагы шелковый путь боюнча институт Кытай менен биргелешкен институт ачып атабыз. Ал жерде дагы финансирование, инвестиция сырттан келет. Медицина факультетке болсо, жана Канатьевич озвучивать этти, биз 12 миллион доллар менен инвестиция тартып атабыз. Ошо бизге жетишпей аткан зданияларды курганга макул болушту. Биз канча жылдан бери, 30 жылдан бери университетте бир здание курулган жок да. Бизде ошол маселени инвестицияны ошол жака киргизип атабыз дагы. Ошо 1-2 жылда буюрса жаңы клиника бизде пайда болуп атат. Бул да ошол инвестицияны бүткүрөт. Андан тышкары Кытай Республикасы менен Лаян университети менен дагы биздин келишимдер түзүлгөн дагы, ал жерде 50 докторантураны бизден чыгарганга Кытай кызыктар болуп атат, бизге жиберип атат. Биз азыр 50 докторантты кабыл алып атабыз. Бардык тармактар боюнча келет. Ошондо бардык факультеттер ошого катышат. Бул дагы ошо биздин университеттин эл аралык статусун өсүп жаткандыгын бир күбөсү болуп атат. Bunun bari özümün özü gelmeydi. Oşo rektordan Kanatьевичтин tınımsız hakikat çınşıl işlegenin negizinde olup oturak. Buga çeyinde de bulunday mümkünçülükler böyle olgan. Hazır oşonday mümkünçülükte bizden julup algısı gelip жаткан кейбир күчтөр болуp атат. Азыр медицинасыкта сүйлөгөн адамдар айтып кетпеди. Канатьевич бизге мындай информация берди. Да, ушундай кысым болуптур. Действительно, жогору жактан на уровне отделкага чакырып сүйлөшүлгөн экен. Өз калыбыңызды кетиңиз, же болбосо деген суроолорду койгон экен. Поскольку биздин коллектив бул жөн эле политикалык оюнга биздин университет деги эле окуу жайлар же болбосо вуздар эч убакта политикага аралаштырбаштары керек. Себеби биз студенттер тарбиялайбыз. Эртең бүгүн келип бул жакты басып алып, эртең студенттерге эмне деп түшүндүрөбүз. Ошон үчүн биз ошо өткөнчө кабыл алган кайрылуубузда ошону подчеркивать эттик. Вуздар, жогорку окуу жайлар саясаттан тышкары болушубуз керек. Вообще бияка аралаштырбагыла деген ошол кайрылууга жаздык. Себеби бизде политизировать этпейли. Ар бир революцияда болуп, ар бир эмеде эле ушу белгилеп биздин университетке тийишип барышат. Ушундай практиканы токтотушубуз керек да. Андан тышкары Канатьевич айтты, мен эч убакта өз калымым менен арыз жазбайм. Себеби коллектив мага 5 жылда ишеним көрсөткөн үчүн мен колумдан келишинче иштеп берем. Ошон үчүн добровольно мен жазбайм деди. Ошон үчүн сиздердин поддержкаңыздар керек. Биздин ректордун ушундай турган өзүнүн позициясында биз дагы ошол кишиге өзүбүздүн позициясы менен турушубуз керек да. Негизи чогулткан сиздерди чогулткан себебибиздин бирден бири ушул. Эгерде азыркы жүргүзүп жаткан саясат, ректордун саясаты туура десеңиздер, ошо биз менен болуңуздар, биз сиздер менен биз Канатьевич ошону айтып коюңуздар деди. Себеби ал киши бул жерге өзү келгенге болбойт. Ошон үчүн сиздер дагы биз ушул максатта гана чогулттук. Баарыңыздарга абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай колдоо көрсөткөн үчүн. Мына бүгүнкү АКПРСке дагы инициативный группа декандар барып өздөрүнүн ойлорун айтып келишти. Айтты, декан бул бир коллективдин лидери. Алар да шайлоо жөн менен келишкен. Ошол коллективдин атынан сүйлөп атышат деп ишенебиз дагы. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай паникага эч бир алдырбашыбыз керек. Иш кадимкидей жүрүп жатат. Бардык жумуштар сабактар өткөрүлүшү керек. Азыркы учурда биз мындай сырыфка жол бербешибиз керек. Ошон үчүн Канатьевич дайым сиздерден сурап бердим, чтоб жумушуңуздарды эч кандай калтырбай иштей беришиңиздерди. Söz Jurnalistika Fakülteti'nin dekanı Anadolu Bey'e.
коллегалар, азыр мегенибизде атан мындай оор ситуация болуп турат. Биз баарыбыз тең ошо мегенибиз үчүн бир жагынан тынчсыздансак, жакшы тилек менен ушул революция болуп, ушундан ары өнүгүп кетсек деген бир ой, түпөйүлүү ой турат ар бирибизде. Анан кийин ушул албетте пандемия дагы бизди тынчсыздандырат, анткени жакындарыбыз ооруп калып атат, коллегаларыбыз ооруп калып атат. Ушундай учурда баарыбыз ынтымакта болуп, жана аккредитациядан өттүк. Бул биздин жеңишибиз, баарыңызды куттуктайм. Эми келип жатканда, коридордон өткөндө кандай сонун бир инсандарды көрөсүң да, баардык академиктер. Булар ошол мамлекеттин университеттик гана эмес, мамлекеттин түптөлүшүнө чоң салым кошкон адамдар. Ошол ыйык университет, ошонун бир пайдубалы бизге ыйык. Анткени ушул эң биринчи кыргыз элибизге билим таратып, кадрларды даярдаган ушул университет эмеспи? Анан биз ушул традицияны мына улап отурабыз. Бүгүнкү күндө мен ойлойм ушул Канат Жарыкович келгенден бери менимче ушул ынтымак болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жем чыгарып иштесек, бүт шарттар түзүлдү, бардык шарттар. Эмгегени Канат Жарыкович дайыма колдойт. Мына биз журналистика факультетине жасаган нерсесин айтып коелу, камералар. Биздин факультетте дайыма жетекчилер келишет, айтышат, силер тарткыла, силер иштегеле, иштебейсиңер деп, бирок камера жок. Анан эмне кылыш керек? Жөн эле жанагы тиги аналоговый камера болчу да, ал уже качан, бир 10 жылдан ашкан камера болчу. Канат Жарыкович мынакей бизге 10 камера алып берди, $20,000. Суфлер, телесуфлер турат, монтажный турат. Мына ошонун натыйжасында ар бир факультеттин 23 ролик тарттык. Ар бир факультеттин ролиги бар азыр. Азыр мына жаңылыктар чыгып атат. Жумалык жаңылык чыгып атат. Мына кече эмне болгонун биз дагы баяндадык, ошол немеге коюп койдук, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошон үчүн мен сиздердин баарыңыздарды билимдикке, ынтымакка чакырамыз. Канат Жарыковичти колдоп берели. Рахмат, Анатолий. Чынында баарыбыз көрүп турабыз, жакшы иштердин болуп атканын. Эң башкысы 3 жылда мына баарыбыздар айттыңыздар, ынтымак болмоду биздин улуттук университетибизде. Дагы барлыгы калган. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Четке отуруп турубуз, четке отуруп турубуз. Мен орусча эле сүйлөйүн, бул жерде кыргызча, орусча. Уважаемые коллеги, вот несколько дней подряд наш многотысячный коллектив лихорадит в связи с тем, что появились слухи, необоснованные слухи. Но, видимо, к отдельной группе лиц хочется, чтобы у нас в университете был, ну, как вам сказать, хаос и так далее, и так далее. Но я бы хотел сказать с юридической точки зрения, Канат Жарыкович выбран всенародно нашим коллективом больше 80%. То есть он получил основную часть голосов нашего профессорско-преподавательского состава. И я считаю, что человек работает законно и должен доработать до конца своего срока. А там, пожалуйста, если кто желает быть ректором или еще каким-то руководителем, пожалуйста, пусть выставляет свою кандидатуру, баллотируется в ректора и так далее. Кроме этого, мне бы хотелось сказать вот что. Канат Жарыкович высокопрофессиональный интеллигент. Вы знаете, чей он сын, да? Сын известного писателя, поэта. Поэтому у такого человека может быть разве плохой сын? Я считаю, что
Это одно. Во-вторых, когда он выносит какие-то решения, он приглашает людей на собеседование, только проведя беседу, он выносит те или иные какие-то решения. Сейчас улучшается материально-техническая база, создаются условия, проводится ремонт в учебных корпусах и так далее, и так далее. Я считаю, и вот в такой момент как мы можем бросить нашего ректора? Мы поддерживаем нашего ректора. Я думаю, что мы, коллектив тоже такого же мнения. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, у нас вообще здесь с нашим университетом сложилась очень неприятная, нехорошая традиция. Как только приходят новые руководители страны, начинают менять ректора. В общем-то, это я считаю неправильно. Система образования должна работать в спокойной, нервозной обстановке. Вот в качестве примера я просто приведу ректора Московского университета, Национального российского университета Садовничева. Он как был назначен при Горбачеве, он при Ельцине был ректором, при Путине ректором, при Медведеве ректором, и при Путине опять сейчас он ректор университета. Как может наш ректор работать, когда он каждый день оглядывается и смотрит, там, пришли там его смещать или не пришли смещать? Вообще это нездоровая ситуация. И вообще в такой ситуации, я думаю, вы поддержите, надо потребовать встречи с министром образования, и чтобы он лично услышал все наши вот эти возражения. Такого, конечно, дальше терпеть нельзя. Спасибо. Профессор Чисер. Уважаемые, я начну именно студенты, уважаемые коллеги, уважаемые жители этого дома Национального университета, я сказал это слово не случайно, потому что мы больше половины жизни живем дома, но как минимум 45% мы живем здесь, в Национальном университете. И Национальный университет за последние годы сделано столько, что на самом деле мы почувствовали своим родным домом. Да? Студенты с удовольствием приходят сюда на занятия, преподаватели с удовольствием приходят, работают со студентами. Все это сделано, конечно, просто ректоратом во главе с нашим ректором, который избран всего лишь 4 года назад. И почему 3 года даже назад, да? И почему-то за эти 3 года кому-то не имется просто, да? Как всегда, вот сейчас очень хорошо было сказано, да? Как у нас сверху начинается лихорадить, они почему-то это самое, все спускаются вниз и думают о университете, потому что там не хватило 100 мест, что ли, то дошли сюда просто, дальше 9 мест, что ли. Господа просто, политики. Если мы, когда вас просим в чем-то помочь нас, вы отказываетесь, тогда не надо трогать нас, мы сами разберемся, как нам дальше жить просто. Я считаю просто, в данной ситуации, я не знаю, есть ли просто такое, я не знаю, что-то типа клич, что ли. Нам надо писать всем, от студентов до преподавателей, общее просто коллективное письмо, писать правительству. Это наше право, да? Мы избрали просто ректора, и не им просто снимать его сегодня. Это все, что есть. Спасибо, Старший Владимирович. Спасибо. Кундуджамачаева söz берилет. Башкар факультетinin dekanı.
саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. 2 күндөн бери ушу биздин чоң семьябызда аябай бир тынчсыздануу, кооптонуу абалда барыбыз отурабыз. Мына мен 2 күндөн бери ушу коллективдин баары тең бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушундай чогулуп, ушу биздин Улуттук университеттин ректору Канат Жайлешовичтин колдоп келип отурабыз. Анан мен бул жерге 2 күндөн бери эле баягы прессага чыгып, биздин колдоп атканыбызды көргөзүп, анан бүгүн эле жаңы эле окудум. Фейсбуктан Каныбек Осмоналиев айтыптыр, ал киши да Кыргызстанга башы көрүнгөн адам деп мен сыйлап жүрчү элем. Ошол Улуттук университетте 20-30 коррупционер коркконунан мага каршы чыгып атат деп. Каяктагы 20-30 ушу мен учурдан пайдаланып ошол айга кайрылгым келип атат. Каяктан сиз ошо 20-30 коррупционерди көрүп атасыз? Керек болсо силерге окшогон коррупционерлердин азабынан биз ушундай бүгүнкү акыбалга келип отурабыз. Сиз министр болгонсуз. Сиз жогорку кеңеште жүргөнсүз. Сиздин ишиңизди дагы биз баарыбыз билебиз. Мен ушул университетке кичинекей чагымда келгем, окууну бүтүп. Ошондон бери мен университеттин ысыгына, суугуна чуркап, ушул университет өнсө экен деп чуркап жүрөбүз. Мен ушул университетте 12-чи ректор менен иштеп атам. 12-чи ректордон жана дагы биз айттык. Ошол университетте баары эч нерсе кылган жок деп айткандан алыспыз. Бирок университет азыр эле ошол 3 жылдын ичинде мындай тынч, стабилдүүлүк багытта алып, бир ишибизди жылдырып келе жатабыз. Мына баарыбызга белгилүү биздин университеттин корпустарынын акыбалдары кандай эле. Мына азыр чынында мына акты ак, караны кара деп айтышка убакыт мына биз талаптуу ректорго коюп атабыз. Университет деген бул мамлекеттин ичиндеги мамлекет. Университетке биз башка жактан адам келсе иштей албайт. Себеби университеттин коллективи бул абдан бир уникалдуу коллектив. Ошон үчүн Каныбек Осмоналиев, сиз бул идеяңыздан артка кайттыңыз. Биз сизди биздин коллектив кабыл албайт. Биз коллектив баарыбыз ынтымактуу, азыр жакшы иштеп атабыз. Мына кечеден бери өзүңүз көрүп атасыз. Ошон үчүн мен дагы бир жолу сизге айтам. Бул университетти сиздин бул жеке менчигиңиз эмес. Эгер Садыр Нуркожоевичтан сиз ушинтип коколоп кызмат сурап атсаңыз, сиз ушул 65 жашка келип алып, баягы кыргызда айтат эмеспи? Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп. Сиз ушул пайгамбар жашка кетейин деп калыптырсыз. Үйүңүздө сый эле отура бериңиз. Hürmetli kesipleşler, çınındırı bu cananlar üzerinde söz bulup gitti, suluktur. Bu suluk nes bolçu. Buna dekanlar benim çoğuluşkanda geçe akreditasyon cihintinin uçukunda da Kanat Jайлешович özü ayttı. İşte hükümetin rahitisti onun. Bölüm başçısının orunbasarı atayı çakırıp durup, anam şunday sunuştu bizge. Öz kalıbınız beni жазып бериңиz деген. Бұл ешқандай сұлық емес. Бұл болса біз сұлық қалай çoğula өре тұрған ел емеспіз де. Біз деген балдарды тәрбиелеп жатқан интеллигенцияның алдыңғы өкілдерінің қатарына кірген кішілеріміз. Қашан ғана билік тарабынан ушундай сөз, бұйрық тибіндегі сөз шыққандан кейін, анан біз реакция жасадық. Анан біз өзіміздің ойымызды айта баштадық. Анан biz dekanlar korpusu oturup bazı. Anam biz şunday bir özümüzdün janagындай bir kooptonuğumuzdu bildire başladık. Keçeden beri anam şunday jıyıntık gelip oturat. Hem birok Kanat Jайлешович özü de ayttı. Jana dekanlar bilen jolukkanda geçe bizdin kollektivdin bir öte köp bölügü kol koyup anam kaygılı kabul alıp turup, oşa tirkep turup жибергенбиz. Биздин өкмөт мамлекет башчыларына бизге жеткен маалымат боюнча президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрдин өзүнүн колуна тийген биздин кайрылуу. Ал кишинин реакциясы бизге оң болгон. Что университетти мындай бир удара ете бергенге ал киши кызыктар эмес.
ушундай пикир бизге жетти. Муну Канат Туялович декандар менен болгон жолугушууда өзү ачык айтты. Демек, баарыңыздарга мындай бир жакшы маанай каалайбыз. Мына бул жерде чыгып сүйлөгөндөрдүн баардыгы Бейжан Айперович туура айтты. Биз азыр окуу процесс менен гана мындай алек бололу. Окуу процесс менен студенттерибиз менен алек бололу. Мына студенттердин кайрылууларын кечкурун чыкты көрдүңүздөр. Баардыгы биздин ректорду колдоп, тынч мындай бир бакубат абалда жашообузду сурамакчы. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Канат Туялович өзү да айтты. Проректорлор чыгып, ыраазычылыгыңыздарды билдирип коюңуздар деп. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Декандар коллективге жеткизиңиздер, факультетке жеткизиңиздер. Биздин ушу ынтымагыбыздын абалын университетибиз өссүн, өркүндөсүн. Баарыңыздарга рахмат. Билебиз да көп эле жерде ушундай Ошол баягы микрофонго давай. Микрофон. Просто я хотела бы добавить, да, может быть, вы еще здесь побудете, потому что мы знаем, что очень многие организации, они вот так все сотрудники вышли, и тем, которые хотели прийти и захватить, и было им сказано, те слова, которые как-то их заставили отойти назад, несколько шагов сделать. Поэтому мы попросим, раз уж мы пришли сегодня, побыть еще какое-то время. Мы ожидаем, наверное, что будут определенные шаги реакционного характера, поэтому мы просим вас понять нас и войти в наше положение и побыть еще немного, полчаса, может быть, еще больше. Рахмат. Бирок кесиптештер Канат Туялович суранды. Биздин университеттин тегереги митингчи площадьда болбосун депчи. Ошон үчүн биз бул жерге чогулдук. Рысал Жамаев эң туура айтат. Ушул жерге отуруп турайлы, көчө площадьга чыкпайлы. Университет басына чыгып, мындай бир удараж эткен мындай бир маанай болбосун да. Бизден кетпесин, кыргызча айтканда. Бизден кетпесин. Ушул жерде отуруп турайлы. Mesela bu korpusları nece? Bu korpusları fakültetler özgürlüklerine varlıklarıyla oturtursanızlar, bu şu an ordunuzlarda bulunmuşlar. Biz hazır biz üniversitede güvenlik korpusta taraf turuşu için 10-15'te drujini uyuşturup koyduk. Oşo kişiler tartipti saktap duruşat, sizler özgürlükler duruşunuzu kılaversenizler. Hiç kandan ajiyataşka emeğe verilmeyizler. Eğer de uşuncha gerek болып kalsa sizlerді özümüz çakırып alamiz. Sizlerге yardımınızға gerek olsa.